Эжеке караңыздар. Кызыңыздын Алиева Салтанат эси. Эл негизги документ. Болсын Эжеке, үйүңүз. Купли-продажа. Мынакей жазылып. Мен Алиева Салтанаттын апасы болом. Ушул силердин келечекти угуп эле мен келгем, Салтанаттан мурун мен келип, ушу силерге ишенип аябай толкунданып атабыз. Үйгө жеткенибизге рахмат силерге. Буюрса ушу бүгүн оформить этип берип атасыздар. Эжеке үйүңүздөр кут болсун. Ошол келечек кооперативди өзүңүздөр каяктан уктуңуздар? Кандай болуп анан билип калдыңыздар? Биз интернеттен эле карап эле мен кызым Москвада болчу. Мен өзүм карап эле анан ошондон Таныш билиш жок. Жок. Буга чейин үй алгандар болду беле сиздерден? Мен ошол интернеттен көрүп эле ошол күндөн эле кызыгып эле келгем да сиздерге. Анан кийин келгенде эле көңүлүбүз муюп эле алсак деп кирип калдык. Кооперативдер мындай кыйынчылык учурда, мындайча айтканда кризис же болбосо мындай негатив учурунда кандай сезимдер болот эжеке? Кызыңыз да бар, акча салганыңыздар, чогон акча салынган. Кандай болот ошо сезимдериңизди бөлүшпөңүздөр? Мен ошол сезимдерге мен деле алдырып, көп киши чырлашып, жанакыдай болуп неметип, ыксамдар неметкенде силерге келдим. Келип мен дагы ошо акчамды возврат алсамбы деп ойлоп келгем. Бирок силердин тиги сотрудниктер менен сүйлөштүм. Биринчи ишенбечүлүк болгон, анан кийин келип силердин офиске келип сүйлөшүп алып кеткенден кийин кайра успокоить этип барып жатып калдым. Мен үй алуучуларга, үйгө жетпей жүргөндөргө айтат элем, бул келечек кооперативине ишенсе болот. Ошого жеттик бүгүн буюрсачы. Баарыңыздарды ишенгиле келечекке. Келечек ишенимдүү, жакшы, элдин мүдөөсүн аткарган жакшы коллектив. Баарыңыздарга үйлүү болушуңуздарды каалайм. Ушу биз сыяктуу, биз аябай толкунданып атабыз бүгүнчү. Ушундай оформить этип үйлүү болуп атканыбызга аябай кызым үйлүү болуп атат. Жалгыз бой. Тетиги эчип жүргөн баласы менен эле. Анан кызым дагы толкунданып, биз баарыбыз толкунданып атабыз. Анан ишенip баарыңыздарга жакшылык каалайм. Ушу кооперативдин коллективине мен аябай ыраазымын. Барып мен ушундай ишенбечүлүк менен барып калганда дагы кыздар, балдар мени аябай жакшы кабыл алып, түшүндүрүп атышты. Түшүнүктүү, жакшы кыздар, балдар иштейт экен. Ишиңерге ийгилик каалайм. Мындан ары дагы ушундай биздей болгон үйгө жетпей жүргөндөрдүн немесин тиги каалоолорун аткарып, ишиңерге ийгилик каалайм. Өркүндөй бергиле, өсө бергиле. Баарыңарга ден соолук, иште ийгилик каалайм. Кооперативдин өнүгүшүн каалайм. Эгер менден бөлөк дагы бирөөлөр үй алам десе, мен ошолорго түшүндүрүп, силердин ишиңерди айтып берүүгө макулмун. Макул эжеке, үйүңүз кут болсун. Ошо жаңы эле айтып аткан небереңиздин ошол жерде үйлөнүү тоюнда төрүндө отурмуз. Сиздер дагы ошол жерден небереңиздин тойлорунда, үйдүн тоюнда ар дайым төрдө отуруңуздар, үйүңүздөр кут болсун. Андыктан бизди көрүп жаткан мүчөлөргө жана көрүүчүлөргө ушундай эле эжекедей эле үй алсаңыздар болот. Бул кооператив өзү негизи мыйзамдуу эле нерсе. Мыйзам менен иштеген кооператив болсо ошондой эле көптөгөн жетишкендикке жетишип, көптөгөн адамдарды үйлүү кыла алат. Тилекке каршы бирок кээ бир айрым кооперативдердин негативи болуп кетти, бирок ага карабастан кооперативдер бул мыйзамдуу. Муну деген мыйзамды дагы окуп карап көрсөңүздөр болот. Андыктан сиздер дагы чалыңыздар, бизге келип консультация алыңыздар. Консультация бекер. Бардык өзүңүзгө тийиштүү кызыгып жаткан сурооңуздарга жооп аласыздар. Келиңиздер, сиздер дагы ошо эжекелер болуп үйлүү болуңуздар. Ишениңиздер, биз ишенип ушул жеттик, үйгө жеттик. Буюрса үйүбүз ак жолдой болсун. Кызым ошол жерден агарып көгөрүп, кызын күйөөгө берип, уулун үйлөнтүп дегендей тойдун үстүндө бололу. Силер да тойго келгиле. Рахмат эжеке, үй кут болсун.